Код медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 12 июнь 2022 жыл. Кыргызстанда быйыл адаттардан тышкары мына саналуу 3 күн мурда тагыраагы Кыргызстан барлык мектептеринде бүтүрүү аземдери болду. Мына бүгүн биз студияга Ош шаарына номер 52 Кыргыз Түрк достугу мектеп лицейинин 9 классын бүтүрүүчү командасын чакырганбыз. Бул команда негизи биздин клубда мүчө ойноп келишет мектеп лигасында. Бүгүн биз атайын чыгарылыш катары мына ушул команданы дагы бир жолу ушул мектепти бүтүп жаткандыгына, 9 классты бүтүп жаткандыгына байланыштуу биз Ордого чакырганбыз. Демек биздин оюн ачык. Анда команда курамын Ордого чакырып баштайбыз. Кудайберди Узенов 9 классын бүтүрүүчүсү, команда мүчөсү. Максатбек уулу Темирлан 9 классын бүтүрүүчүсү. Ариет Мамашарипов Бекмырза Абдилашимов 9 классын бүтүрүүчүсү. Орозгүл Койчукулова команда мүчөсү. 9 Б классын бүтүрүүчүсү жана команданын капитаны Айнагүл Кенжебаева 9 А классын бүтүрүүчүсү. Мына ушул команда бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр сиздерге каршы ойнойт. Демек окуучулар телекөрүүчүлөргө каршы. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Бүгүн мынакей сиздер үчүн атайын биз чыгарылыш кылып атабыз. Команда капитаны Айнагүл Кенжебаева. Маанайыңыздар кандай? Оюңа даярсыздарбы? Бүтүрүү кечелери кандай өттү? Сиз үчүн 9 жыл кандай убакыт болду? Саламатсызбы урматтуу баруучу, урматтуу Ордо телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү маанай аябай сонун, даярдык деле жакшы. Бүтүрүүчү кечи аябай сонун өттү. 9 жыл кантип өткөнүн деле байкабай калып турбуз. Аябай бир жактан жүрөк ооруп атат, бирок кийинки жылы кайра келем, ошон үчүн баары жакшы. Демек мектепти окууга кайра улантасыздар, Демек биздин даректер Ош шаарынын көчөсү 330 Билерман Ордо интеллектуалдык оюнуна деп кат аркылуу почтадан жөнөтсөңүздөр болот. Жана ошондой эле YouTube'да биздин оюнду ар дайым көрүп турсаңыздар болот. Билерман Ордо деп издесеңиздер эле биздин оюндар чыгат. Видеолор Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин Instagram'дагы баракчабыз. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол компаниясына биз чоң рахмат айтабыз. Ийгилик болсун. Жана ошондой эле Актив дизайн полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Аура Люкс массаж академиясы сиздерге ийгилик каалайт. Биринчи раунд. Беш класс, 9 класс ичинен менимче бир 20% мындай колледж, техникумдарга кетсе керек. Ооба, кетишет. Же 50%га чейин барабы? Мындай классташтар сүйлөшөсүңөр да? Биздин класста өтө деле көп эмес, 50-50, бирок башка класстардан кандай экенин мен билбеп турмун. Абдуали Тучиев Чүй областынан. Мен суроосун окуйм.
эгер бүгүнкү оюнда жеңсеңиздер мектеп лигасындагы эң алдыңкы рейтингдеги команда болуп турасыздар биздин клубда. Мындан бир нече жылдар мурда бир топ белгилүү болгон бул буюм соодагерлерге жакшы акча табууга шарт түзгөн. Мисалы, Японияда анын эң кичинеси, мисалы үчүн диаметри 26 сантиметр болгон. Ошонун эң кичинеси Японияда $110 сатылган. Ал эми анын орто диаметрлүүсү $4000 чыккан. Кызыгы, бул буюмдун сатылышы 2003 жылдын жай айында кыйла жогору чекке жеткен. Аябай кызып кеткен соодасычы. 28 августтан кийин анын сатылышы кайрадан басаңдай баштаган. Бүгүнкү күндө бул окуу куралынын баасы интернет дүкөндөрүндө болгону 150-400 рубльдин тегерегинде гана турат. Мындай жатканда эч ким кызыкпайт буга. Урматтуу билермандар, бир көтөрүлүп кайра дүңдей түшүп кайра арзандап кеткен бул кайсыл окуу куралы болушу мүмкүн? Окуу куралы. Жок, могу жылдарга да карандаш. Жок. Карандаш азыр наоборот эң көп сатыла турган эме. Глобус эмеспи? Жок. Сода сатыкка да киргиле. Сода сатыкка ошо глобустан карасыңдар. Кайсы жерде барышын көрсөтөт, ошо глобустан айланганда. Кайсы жерге барат глобустан бир аралыктан бир аралыкка барыш үчүн глобус керек да багындай. Адрести, тарихти табыш үчүн. Сызгыч эмнеге сызгыч? Сызгыч көйлөк колдонулат. Жок, табакта. Текшере болсо көбүнчө. Может, Глобус. Может, глобус деле болушу мүмкүн. Картаны эч ким сатып албай, глобуска деле кызыккан адамдар жок. Башка варианттарга деле келип көрөлү. Может, циркуль. Да кайсы эмне колдонбойбуз биз? Сода сатыкка. Сода сатыкка пайдалуу тийген нерселер. Глобус эле болушу мүмкүн. Глобус карта деле. Жок, глобус эмес, карта бар. Окуу куралы куралы болсо циркуль. Жабандай неме эмеспи? Атлас. 2003 жылы Телескоп менен, телескоп эмес, айда карап туруп жолдору караганда. Атлас. Айнагүл убакыт аяктады. Айнагүл? Ариет жооп берет. Ариет? Урматтуу алып баруучу, бул жоопко Атлас деп жооп бердик. Мисалы, ошо кербенчилерге пайдасы тийген десек, кербенчилер бул андай өзүнүн соодасын жүргүзүш үчүн ар жерлерге барганда ошо картаны карап, өздөрүнүн адрес, тарихтерин таап барышкан картадан карап. Биздин жооп Атлас картасы. Жооп кабыл алынат. Көбүрөөк талкууга алынган буюм бул глобустагы болду. Дагы бир маселе, бул мурдагы доорлор назарга тутулган деле жок да, бул жердечи. Мына караңыздар. 2003 жылдын жай айында деп атат. Бул кечеги эле убакыт. Мен эми туура жоопду айтам. Бул жер шарынын эмес, Марс планетасынын глобусу болчу, урматтуу команда. 2003 жылдын 28 августунда миңдеген жылдардан бери алгачкы жолу Марс планетасы жерге мүмкүн болушунча жакындаган. Адамдар күзөтүшкөн бул көрүнүштү, космостук көрүнүштү күзөтүшкөн дагы. Ошол убактарда дүкөндөрдө Марс глобусу аябай популярдуу болуп кеткен. Адамдар ала баштаган мунучу. Көрдүңүздөрбү? $4000 чейин. Эсеп 1-0. Жана команда бул суроону андай жакшы таап эле аткан. Мындай глобус деп жооп берсе керек деп жаткан, бирок мен силерге ошол Марс планетасынын атайын чыгарылган глобусун мен силерге көрсөтүп атам азыр. Ушул $4000 чейин чыккан. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Урматтуу команда, билермандар, силерге каршы Мирлан Абдыразаков Бишкек шаарынан суроо берет. Илгиз мырза, мектепте бүгүтүрүүчүлөр кечелери болуп өттү. 9 июнга жылгандыгы быйыл биринчи жолу болуп атат. Бул кандайдыр бир айырмачылык, мындай бир байкал же мурунку 25 май жакшы экен, кандай сиз мындай өзгөчөлүктү байкай алдыңыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы, урматтуу Ордо, урматтуу алып баруучу. Негизи бизде 2 күн алдын ушул жалпы эле Кыргыз Республикасынын булуң бурчтарында билим берүү мекемелеринде 9 июнь акыркы коңгуроо салтанаты болуп өттү.
Анан өзүңүз айткандай алдын бул салтанат 25 майга туура келчү. А бирок ушул карантинге байланыштуу убакыттардын жылгандыгынын натыйжасында 9-июнга дал келип отурат. Окуучулар, жалпы эле ушул агартуу тармагында иштеген кызматкерлер үчүн бул биринчи жаңылык болду. Мен жеке көз карашымда алдыңкы 25 майга кандайдыр бир жетпей калгандай сезилди. Себеби күн ысык, окуучулар эшикте туруш керек, жана башка бир топ жагдайларын айтып кетсек болот. Мирлан Абдыразаков сиздерге каршы суроо берет. Барыбыз билгендей эле биздин жашообузда кулагы укпаган жана сүйлөй албаган адамдар бар. Бирок андай адамдардын жөнөкөй адамдарга караганда, же болбосо сүйлөй алган же кулак уккан адамдарга караганда бир өзгөчөлүгү бар. Сиздерге суроо. Кандай өзгөчөлүк? Инстинкт багандай. Инстинкт болот го багандай. Билинет да барганда, укканда банда чуркап кетип атканда да бул жерде бандай бул жерде күн чагыл күн бар экен, бул жерде көлөк болуп атат. Мисалы бул жерде үй бар экен деп тарактар сезет. Аны көрбөгөндөр ошентип сезет да, зрениясы жоктур. Бул мында колдорун кыймылдатуусу эмес, мында кандай Колдордун кыймылдатуусу аракетти. Бир сезим өчкөндөн Көзү көрүп башка атканда сезим ачылат. башка зрениялы болуш керек. көзү кулак укпаган адам болсо, Жок, дагы варианттар. көзү көрүп Сима, кулак эмне укпаган. ойлойсуң? Нем эмеспи? Не койло кожанын не койло сезим мындай. Эме, рефлекс жана андай. Көп болбойбу. Көзү көрүп. Реакциясы жакшы болуп калышы мүмкүн баалым. Сезүү немесиби? Түсүт эмес. Чувствительность. Зернеңсе караңгыда көргөн гормондорду тык дегенде сезет болсо Сезет жакшы. го. Бет колунда ушуна болгондо. Сергек, ой жок, сергек болбогон. Бет колун. Мисалы мындай Сезүү немеси болгон. жеттирүүлөрдү да мында тезирээк сезгенден мында ошол. Алтынчы туу, инстинкт. Ошол болсо. Кайсы раундга, кайсы вариантка токтолобуз? Зрение. Көзү көрбөгөн жана сүйлөө. Көзү көрбөгөн, кулак Өзгөчөлүгү бар. Көзү көрбөгөн, кулак укпаган. Кулак укпаган. Кулагы уккан жана сүйлөй алган адамдарга караганда буларда бир өзгөчөлүк бар. Бул категориядагы адамдарда бир өзгөчөлүк бар. Урматтуу апаруучу, мен өзүм жооп берем. Мен оюмча бул зрениянын көздүн көрүүсү жакшы болушу мүмкүн. Баягы командада айтып кетишти. Бир адамдын бир чувство сезими жок болсо, ага экинчи сезим бар болот деп. Же болбосо башка варианттар айтып көрсөм болот. Айтыңызчы кана. Мен кабыл элекмин. Жок. Эске тутуу, память балким. Эс тутум. Ооба. Макул, мен ушуну кабыл алайын. Негизи мен бир эле вариант кабыл алышым керек. Эс тутум күчтүү. Бек мырза муну айтты окшойт азыр, эс тутум деп. Мен туура жоопту айтам. Булардагы бир өзгөчөлүк, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген менен буларда бир гана тил бар. Бир гана тил бар. Ал дүйнөдөгү кайсы гана улут болбосун, ушул категориядагы адамдар бири-бирин кол жаңсуу аркылуу менен түшүнө алышат. Айнагүл. Биз ал үчүн тил үйрөнүшүбүз керек болот. Америкалык менен сүйлөшүү үчүн, же япон менен сүйлөшүү үчүн тил үйрөнүшүбүз керек болот. Булар кол жаңсоо менен япон менен да сүйлөшө алат, европалык менен сүйлөшө алат, африкалык менен да сүйлөшө алат. 2-0 эсеп. Мүмкүнчүлүгү чектелген эмес адамдардын деле эс тутумдуу күчтүүлөрү бар. 3-чү раунд. Эсепти өзгөртөбүз. Эсеп 2-0. Чамдаңыздар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, чамдаңыздар. Жазгүл Дөөлөтова Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Кудай берди. Кетпейт деп ойлойсуз. Кетип каласызбы? билбейм, айтор азыр ойлонуп атам. Вариант болуп атат. Кайсы кесипке кирип кетесиз, тапшырасыз? Эгер башка Азырынча IT деп жүрөм. Бирок негизи өзүмө мындай максат койгонмун, кандай болсо да келечекте кандай кыйынчылык болсо дагы ушул мекениме эле кызмат кылам депчи. Азамат. Урматтуу команда, сиздер 4 ар түрлүү предметти көрүп турасыздар. Бул жерде кайсы предмет ашыкча? Кетти минута. Экинчи болуш керек, экинчиси. Экен ага калга отуруп го, ичине болсо суюктук же болбосо биринчи салбайсың да. Мына бул жерде бардыгы мына ток менен иштейт да булар, бардыгы ток, энергия керек да бардыгына. Буга энергия кереги жок да. Биринчиде да энергия керек. Бирок Үчүгө деле энергия керек да, досум. Үч агышча болсо адамдын энергиясы энергия жок да.
Мына баягы Газпромда баягы энергиямен тогмен эме кылат. Колонка токмой иштейт. Арестонда токмой иштейт. Анын энергиясы кереги жок да бирок. 3 бай немеде? Дагы айтып Ток кереги жок да бул кусмен. 3 лампочкабы? Бирок ичинде бардыгында буюм нерсе салат да. Колонканын ичине салбайт да эч нерсе. Арестон бе? 4-чү эмне бул? Арестон, суу. Арестон. Биринчи менен 4-чү. Токтоо, бул жакта мындай ток менен иштейт. Колонка деле токко сайылат. Формасы фигурасы кайда? Тамак ашка. Үчүнчү сей бербейли анда. Үчүнчү сей. Адамдын көчү кетип атат. Бирок туруп, аны иштерине койбойт дейт. Бирок бана бензин куя турганын анын ичине коюлбайт, ал атайын эмеси бар. Баары ичинен чыгып атпайбы? Жок, экинчи эмеспи же? Анын ичине эч нерсе куюлбайт да. Ошо куюлбайт да. Биреше коюп туруп кайра чыгара алса, үчүнчүсү да биреше мындай салып туруп кайра Кайра чыгара. чыгат. Ал эми экинчиде болсо чыкпайт. Экинчи? Ал жөн эле музыка. Токтоо, дагы варианттар бар да, ойлоңуңуз. Карасаң экинчиде. Убакыт аяктады. Айнагүл. Кайсыл предмет ашыкча жана эмне үчүн деген суроону берем. Дагы өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Командадан өтө алгылыктуу вариант чыккан жок, ошондуктан биз экинчи сүрөт ашыкча деп ойлойбуз. Эмне турат ал жерде экинчи сүрөттө? Колонка. Колонка, э? Ооба. Эмне үчүн ашыкча деп ойлойсуз? Бул жакта баардык нерсе жана 3 сүрөттүн ичинде баягы куюла турган нерселер турат да. Куюлбаса деле сыртка чыга турган нерсе. А бул колонканын ичинде сыртка чыкпайт, мындай ичинде эч нерсе жок. Келиңиз. Биринчи сүрөттө эмне турат? Бензоколонка. Бензоколонка. Экинчи аудио колонка. Үчүнчү, төртүнчүнү айталык. Үчүнчүдө эмне турат? Туз сала турган идиш. Соленка деп койсок да болобу, андай. Төртүнчүдө газовый колонка, арестон эмес. Газовый колонка. Үйдүн ичинде газ тартиптеп бере турган колонка. Демек, бул жерде 3 аталыштын бардыгы тең колонка болсо, анда бул жерде ашыкчасы үчүнчү туз салгыч идиш. Урматтуу команда. Менимче 3 ашыкча деп айтып атты команданын айрым мүчөлөрү. Бул болсо туз салуучу идиш. Ушул ашыкча. Үчүн ойлесе баарынча. Эч нерсе эмес, командада шанс бар. Шанс бар командада. Бирок сергектик менен ойноңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мектеп лигасын ойнотуп жатабыз. Бүтүрүүчү кечелери Кыргызстанда болуп өттү. 9 класстын бүтүрүүчүлөрү студиябызда 4-чү раунд. 4-чү раунд. Бакыт Ташболотов Сузак районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, 2003 жылы Россиянын Ленинград облусунда жашаган фермерлердин биринин продукциясы музейлердин арасында чоң суроо талапка ээ болгон. Фермерлердин биринин продукциясы. Музейдин кызматкерлери анын продукциясын сатып алышып, аны жасалгалагандан кийин кымбат баада кайра сатышкан. Сатып алуучулар айыл чарба сырьёсуна караганда аны иштетүүдөн жаралган укмуштуу сувенирлерди жактырышкан. Кардарлар, силерге суроо. Музей кызматкерлери фермерден эмнелерди сатып алган? Ашкабатта кылып жасаласын, калаган нерсени жасайсың да ашкабатта. Ленинград. Ленинград Ошол жылдан баштап Хэллоуин тосуп башташкан деп. Шу ашкабатта керек деді музей болду. Музейге тиешелүү бар сувенир катары ооба. Багындай ичине фонарик салып коюшат го. Жүн эмеспи, балким баягы койдун жүнүн алып алып туруп нерсе жасаган. Балким багы пышный, аябай жүнү өзгөчө койлорду багып чыгарган. Жумуртка болсун. Жумуртканы боёп сатыш мүмкүн да, бирок музейге сатышпайт, музейде эле сатышпайт бирок. тарыхый деги ушул сөз кода эшкетип. Балким койдун эмеси. Жасалма адам болсочу, жасалма адам. Карасаң балким багы
башкача койду бакканда жүнү аябай чоң, мисалы адам башка нерсени жасаганын Сүйенер катары. Же карыш катары. Бир канатының бош керек. Чумуртка. Пасха байрамы. Башка барамын ал пайдасы. Айта бер, ойлой бер, аз убакыт бар. Ким айтат? Айнагүл. бул раундду Тимурланга берейин. Тимурлан жооп берет. Темирлан. Амир Темур. Урматтуу алып баруучу, фермерлерден жумуртканы сатып алыш мүмкүн деп ойлоп атабыз биз. Алар жумуртканы сатып алып, баягы сыртын боёп, баягы элдерге жаккан баандай сувенир кылышы мүмкүн деп ойлоп атабыз да, жумуртка. Жооп кабыл алынат. Бек мырза бир аз жылмайып койду. Эмнеге жылмайт экен Бек мырза? Музей кызматкерлери сатып алган нерсени мен мониторго берип атам азыр, урматтуу команда. Мынакей урматтуу команда, музей кызматкерлери сатып алган нерсе бул кадимки эле каздын канаттары. Анткени музей кызматкерлери аны тарыхый жазуучу ручка катарында жасап, кымбат баада сатышкан. Бул Петр биринчиники дейби, Николайдыкы дейби, айтор муну атайын жасап, сувенирлеп, боёп, анан кайрадан сатышкан. Есеп 4-0. Çamdağınızlar есеп 4-0. 5. раунд. 5. раунд. Өтө сергек ойноо туура келет. Мүмкүн болсо, туура жоопко шилтеме жок болсо, ортодон жардам алууга мен чакырып кетем сиздерди ушул раундда. Быйыл 20 жылдыктар келишти мектепке, 30 жылдыктар анча келишпейт. 52-нчи мектептин 20 жылдыктар азырынча жок, Илгиз мырза, Сиздер канча жылдан кийин 10 жылдык болуп келесиздер? Кудай берди. Биз ошондо 2032 жылы же 34 жылы келебиз. 10 жылдык болду. 2034 экен, а? Ооба. 2044 жылы 20 жыл болуп келесиздер. Охо, 2044. Кайрат Абсатаров сиздерге төмөнкүдө суроону берет. 2017 жылы Закис деп аталган компания адаттан тышкары өзгөчөлүгү бар кол каптарды иштеп чыгарган. Адаттан тышкаркы өзгөчөлүгү бар кол каптар. Бул кол каптардын өзгөчөлүгү, эгерде адам кол кап кийген колун бош койсо, анда ал дароо жанып, күйүп, кандайдыр түс жанып, тиешелүү белгилерди көрсөтөт кол кап. Сиздерге суроо, сиздер бул кол каптар кимдер үчүн иштеп чыгарылганын таап бериңиздер. Тамек чекендер эмеспи? Жок, тамек чекендер ал эмес, ал башка. Поэзияга мындаганда көрүнөт, алыстан кызыл түс болсо, сары түс болсо, жашыл түс болсо, поэзия алыстан көрүшөт, ал түстү, түстү. Анан самолеттогулар да, бана самолет учурганда, бана кол каптагылар башкача. 2017 жылы кырсык болгон эмеспи дүйнө жүзүндө? Билбейбиз, анда ошо поэз болушун, поэз жолунда. Колумдай бош койгондо Закис деген кандай компания болушу мүмкүн? Закис деген эмен англисче таңгалар менен жазып көрбөйсүңөрбү? Балким бир окшош эме чыгып калаттыр. Закис. Ар түрдүү түстө жанат дедиби? Ар түстө колун коюп берген. Кандай түш белгилери да көрсөтөт. Белгилери да Колун коюп берген. Жок, бул майы кызматкерлери азиздер үчүн эмеси ба? Жанганда баягы басып, кнопкаларын басып жок, досум алар Көрбөйт да. же жаш балдар үчүн болушу мүмкүн. Себеби түнү жолуп кетпеш үчүн. Кайсы кесип Кесиптеги. Май кызматкерлери да болушу мүмкүн, а? Дагы колун коюп бергенде ылдыйга. жок, досум багы жаш балдарды Көтөргөн. Колун коюп бергенде. Колун коюп бергенде. Кол качан бошоп калат, уктап калганда? Колун Жаганда бошоп. бошоп калат, ооба. Же бул жерде чегарачыларга чегарачыларга деле болот. чегарачылар болбойт, анткени түн ат коюшу мүмкүн ал. Же түнү Жок, ошо сергек болуп туруш үчүн аларга чалып койгон болот. күндүз ал деп коет эле, көрүнбөйт да жарык, ошо түнү көрүнүшү мүмкүн. Түнү иштеген Кайсы адамдар бар. учурда кол бош калып калат? Айнагүл. Алгылыктуу вариант барбы? Биз ордодон жардам сурап көрөлү.
Ордодон жардам сурап көрөсүз. Урматтуу Ордо, командага жардам бериңиздер. Кетти 20 секундда. Эгерде мисалы светофор болсун. Мотоцикл. Светофордо мындаганда токтойт дейт. Башка белги бергенде мисалы жанат да. Светофор мисалы болгондо токтойт. Или гаиники болушу мүмкүн, мындай свет өчүп калганда мындай тосуу же Ордо жардам бүттү. Айнагүл? Бул мотоцикл айдаган адамдарга керек. Бул Эмне себептен? Багы айдап кетип атып эле, баягы колун эме кылып, бура турган багыттарды көрсөтүп коюш үчүн да. Ар кандай. Жолдо бара жатып. Ооба. Мотоцикл кызматкерлеринде. Илгизди карадыңыз, Илгиз башын ийкеди. Агайдын эмеси бул. Туура жооп. Бул колгаптар мотоцикл же велосипед мингендер үчүн чыккан. Ордон жардамы туура. Эсеп азырынча 4-1. Оюн улантылат. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Өткөндө Билерман Таймаш интеллектуалдык оюну өткөн. Сиздер катышкансыздар. Канча упай? Менимче сиздер 4-чү орун болдуңуздарбы? Же 5-чиби? 4-чү орун болдук. Супер Блиц. Демек, Супер Блицте урматтуу команда жалаң биз улуттук баш кийим калпак тууралуу суроолорду беребиз. Ушул калпак тууралуу суроолорго жооп бересиздер. Сагым менен Залкардын калпагын карап тура бергилем. Блиц раунд. Урматтуу команда, сиздерге суроо. 13 жаштан 24 жашка чейинки балдар кандай түстөгү калпак кийиши керек? 20 секундда кетти. Жашыл кийишет. 13-төн 24-кө чейин жашыл кийишет. Эгерде жар издеп жүрсө кызыл кийишет. Эгерде анын үй бүлөсү болгондо кара калпак кийишет. Карагандар бакай калпактар кийишет. 13-24-кө чейин жашыл. 13-кө чейин кызыл болушу керек. кызыл кийишет. Жашыл болушу мүмкүн. Жашылды кийишкен. Кызылды 13 жок. Жашылды кийишкен. Убакыт бүттү. Айнагүл. Арет жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бул жоопко биз жашыл деп токтолобуз. Себеп дегенде, мисал айтсак, 13-төн 24-кө чейин жаш балдарга айтсак, жашыл кийиши мүмкүн. Ал эми өзүнө жар издеп жүргөндө кызыл кийишет. Үйлөнгөндөр кара кийишет. Анан улгайып аксакалдар бакай калпак кийдеген кийишет. Биринчи суроонун жообу туура. Жашыл түстөгү калпакты кийишет жаш балдар. Калпак негизи ак түстө болот дагы, жашыл кеземе менен кыюуланат тегереги. Бул жашыл түс жаштыктын өсүүнүн түсү деп белгиленет. Эми экинчи суроо. Калпак көрүнүшү жагынан экиге бөлүнөт. Сырткы көрүнүш жагынан. Кандайча аталат ошол көрүнүштөрү? Мындай калпак деп. Кет 20 секунд. Калпак, бакай калпак. Кара калпак барбы? Жок, кара калпак. Казактар бар да. Калпагам зөңгө калпак болуп бөлүнбөйбү? Жок. Казактарда кара калпаксанарда да өзүнүн калпактары бар да. Бакай калпак бул чоң адамдар. Чоң адамдар кийет. Да. Анан ак калпак. Бакай калпакты мындай сүйлүү адамдар кийет. Куш калпак. Анан дагы мындай Тот. Бакай калпак. Бакай калпак. Айнагүл, калпак көрүнүшү жагынан экиге бөлүнөт дедим. Кандайча аталат алар? Өзүм жооп берип көрөйүн. Ак калпак жана бакай калпак. Ак калпактар кадимкидей эле биз көрүп турган мисалы агайларыбыз кийип турат. Ушундай калпак, бакай калпак болсо бул алардын формасы башкача болот, мындай узунунан түшкөн, чоң улгайган кишилер кийишет. Сыйлуу адамдар, аксакалдар кийишет. Ошо ак калпак жана бакай калпак деп ойлойбуз. Азыр бул жерде Сагым мырза менен Залкар мырза кийип турган калпактар булар туюк калпактар деп айтылат. Туюк деген алдында айрысы жок, тилмеги
жок калпактар. Ал эми айры калпактар булар алды жагы мындай кесилген болот, Айнагүл. Мындай кесилген болот. Айры калпак жана туюк калпак болуп экиге бөлүнөт. Бакай калпак ал жалпы немеде ал мындай калпактын түрүнө кирип кете берет. Калпак негизинен экиге тилинген айры калпак жана туюк, бүтүн туюк калпак. Биздин студиябызда эки мырза азыр туюк калпак кийип турат. Жок ушундай болчу, Айнагүл. Аябай өкүнүчтүү, Блиц ушул жерден токтоп калды. 5-1. Оюнубуз дагы да болсо улантылат. Биз 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. Арет калпак кийгенди жакшы көрөсүзбү? Ооба, мен биз күндүк эле кие бербейбиз, бирок андай майрам күндөрү же андай конок барганда кийип барам. Майрам күндөрү конокко барганда кийип барам дейт. Бүгүн майрамбы? Бүгүн ооба майрам. Актив дизайндан суроо келиптир. Имам Бухари топтогон хадисте, бул белгилүү хадистердин бири экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына минтип айткан дейт. Эки жүздүү адамдын, мунафык деп да келет арабча, эки жүздүү адамдын 3 белгиси бар дептир. Биринчиси жалган сүйлөйт, экинчиси сөзүнө турбайт, үчүнчүсүн сиздер табыңыздар. Кетти минута. Мен силерге өткөндө суроо бердим ушуну. Динге ишенип, Аркасынан сүйлөйт, аркасынан, адамдын аркасынан сүйлөйт. динге ишенип, бирок дин жолун тутпаган Ушул адам. айтат эмеспи? Жок. Ошо кеткен адамдын аркасынан сүйлөйт. Жок, дин Кудайга динге ишенет, бирок дин жоруктарын аткарбайт. Намаз окуйт, мисалы ушундай. Ошону мунафык деп коет. Мен Болду. Мен силерге Ба неме кылат анда бул? Ба досум сразу динге ишенет, Кудайга ишенет, бирок дин жолундагы жоруктарды адамдарга мындай, Адамдар адамдар окуйт, ордусупай, ушулар болушу мүмкүн. Адамдарды аткарбайт. Экинчи адамдардын көзүнчө мындай өзүн динге жакын адам көрсөтө берет, бирок аларды аткарбайт. ооба. Ошого кеңеш берет, бирок намаз окубайт, өзүн неме кылбайт да, башкалар неме кылып. Дагы башка вариант. Дагы баягы Арттан сүйлөгөн адам ушак айткан, бирок анын мусулман эмес, башка намаз айткан, жакыныраак намаз окуган, парыздарды аткарбаган адамдар. Не болушу мүмкүн 200 адамдар? 200 адамдар. Аркасынан мактанган дейт. 200 Мактанган адамдар. Башка жол кандай болду? Жок. Дагы жолун айтпай койдум эле. Жок, айткам. Болду, ада не болушу мүмкүн? Ушул эле вариантка токтогон адам эши. Динге ишенет, бирок дин жоруктарды аткарбайт. адамдардын көзүнчө аткарбайт. Адам көзүнчө Мындай. Динчил көрүнүп турат. күнчүл болгондой бир дават айтып Же аркасынан сүйлөйт. Намаз окуган. Жардамыңыз эле калбар. Ушул айткан. Айнагүл 3 белгиси. Аманат аркасынан сүйлөгөн адамдар же болбосо биринчи жок. Айнагүл 3-чү белгиси. Аманатка кыянат кылган адамдар. Аманатка кыянат кылган адам. Жооп кабыл алынат. Бул сөз кандай түшүнөсүз? Аманатка кыянат дегенде, Айнагүл. Муну менимче ким бирөө аябай айтып отуруп сизге жеткизди да ушуну азырчы. Ариетпи, ким айтты муну? Бардыгы айтышты, бардыгы ушул ойлонуп туруп калсам ушуну айт деп жанагы мисалы мен Кудайбердиге мен сага бир нерсе айтам, сага аманат, муну эч кимге айтпа деп коюш мүмкүн. Же бир нерсе бир буюм калтырасыз. Же бир буюм калтырам. Туруп турсун деп. Рукуда оюнда айтылган го, баягы моной ойноп кеткенде дагы баягы пайгамбарга бир буюмдар таштап кеткен дейт го. Ошо аманатка кылат, бирок анан кийин ким Азирет ким болот эле? Азирет Али калат дагы анан өзү ошол аманатты беришиң керек деген биздин оюн умурунку оюн болгон да. Кайсыл? Ошонун улам эстедиңизби? Салмамов командасы ойногон, Салмамов. Ошонун улам эстедиңизби? Ошодон. Аманатка кыянат. Түшүнүктүү. Быйыл сентябрдан баштап мына президент кол койду. Диндер тарыхы сабактары кирет деп мектептердечи.
балким ошондо дагы ушул темаларга кайтып келишиңиздер мүмкүн. Балким. Маалымат болгону жакшы негизи. Мен туура жоопту айтам. Үчүнчүсү аманатка кыянат кылган адам. Жооп туура. Эң акыркы секундаларда эмне болсо ошо болсун деп айткан жооп туура болуп чыгып калды. Же ошого ынанып жооп бердиби? Оюн улантыла турган болуп жатат. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Таттыбүбүт Токтосунова Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Демек, бул телекөрүүчү сиздерге сыр сандык аркылуу суроо жөнөткөн. Сырдуу сандыкча студиябызга келди. Менимче телекөрүүчү өзү дагы студияда. Суроо ээси студияда. Ачып көрөсүз деп мырза. Жашыруун маалыматтарды көпчүлүктөн жашыруу үчүн алар ушул нерсени кылышкан. Кандай бир нерсени кылышкан? Жашыруун маалыматтарды көпчүлүктөн жашыруу үчүн алар бул нерсени кылышкан. Кызыгы ал нерсе парашют сыяктуу. Жабык кезде эч керекке жарабайт. Демек, ачылганда гана анын кереги тиет. Мисал үчүн айтылып атат да. Урматтуу билермандар, сыр сандыктын ичинде эмне бар? Жок, батпайт. Кичинекейи бар да маалыматы жабылганда бекитиш үчүн. Жабык кезинде эме болсо жашыруу маалыматты. Жок, кол чатыр деле болушу мүмкүн да, себеби ал кол чатыр. Жабык кезинде бирок чындап иштетилбейт. Ачканда иштетилет. Шамалда болгондо бар го. Ошонун ичине дагы жазылышы мүмкүн. Шамалдаткычпы? Жок, бул парашют сыяктуу болуп атпайбы? Парашют сыяктуу. Парашют сыяктуу кол чатыр. Кол чатыр парашютка окшогон дагы эмне бар, ошондон көргөнбү? Ачылса жаңы парашютка окшош. Ачат. Не болушу мүмкүн парашютка окшош. кыздардын ери болуш керек. Шарик. Жок, шарик Жок, ичине салып коюш мүмкүн ачылган бирок. керек болот деп атат. Ачылганда да ачыла турган эмне бар дагы? Ачыла турган шамалда. Маалымат болуш керек. Кол чатыр. Эместе жабылганда. Кыздардын ери болуш керек. Досум кол чатырды директивге жабылган. Да, кандай? Жашыруу маалыматтар не кылыш? Жашыруу маалымат. Жашыруу маалымат, жашыруу адамдардан бекитиш үчүн. Кол чатырга кантип бекитет аны? Бана ичине жазылган. Ал мындан бекитип койсо көрүнбөйт да маалымат. Тарткан сүрөттөн мисалы үчүн. Азыр сызда дагы ошону колдон бошоп Желпигиштеги жазылышы мүмкүн да. Бер же кол чатыр. Желпигиш кол чатыр батпайт да. Мынанчалыгы бар го. Айнагүл, мен оюмча Бек мырзада бул нерсе болсо керек өзү. Эменби? Сот берсе? Бек мырзада. Ариетте да болушу мүмкүн. Кудайберди да болушу мүмкүн. Айнагүлдө да болушу мүмкүн. Эмен. Жок, Айнагүлдөр эмен жок. Жок. Мүмкүн да атпайды. Ошондойсузбу? Жок, азыр. Эмне болушу мүмкүн бул предмет? Жабык түрдө эч нерсеге жарабайт. Ачылганда аябай пайдалуу нерсе болчу. Бүтчү эмеспи, бүтки. Айнагүл? Ариетке берип атам. Ариет, команда оюнду улантабы же токтойбу? Азыр сиздин жолуңузга байланыштуу. Урматтуу алып баруучу, бул жерде китеп деп ойлойбуз. Мисалга алсак, СССРдин дагы китеп болгон, мисалы «Совершенно секретно» деген китеп болгон. Ал жерге өтө биз билбеген маалыматтар бар. Аны эч ким уккан эмес, эч ким көргөн эмес. Мына сүрөттөр да болушу мүмкүн. Анан бизде дагы бар дедиңиз, бир китеп болушу мүмкүн. Китеп. Бирок бардыгыбызда эле бар китеп. Азыр көрөлүчү анда. Сыр сандыкта кандай предмет бар?
бул китеп болчу, урматтуу команда. Анткени жашыруу маалыматтарды да китепте топтосо болот, ачык маалыматтар топтосо болот. Китепти ачманча алып парашют сыяктуу тура берет. Ачылганда андан дүйнө керектүү маалыматтар топтосо болот. Ошондуктан мен мисал катары сизде бар деп туруп бир чаргытып өттүм да. Канчалык деңгээлде логика иштейт экен. Татуу токтосуна Нулкат районунан аябай жакшы суроону берген. 5-3 абал дагы да кооптуу бирок. 9-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге суроо жөнөтүп уланта бериңиздер. Бүгүн 12 июнь Билерман астын кысыкча ордо биздин Инстаграмдагы баракчабыз. YouTube'дан Билерман ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Кече жакында No Name командасы биздин ордодо ойноп кетишкен. Бүгүн болсо мына 9-класстын бүтүрүүчүлөрү келген. Төрөкул Мусаев Нулкат шаарына силерге каршы суроо берет. Сиздерге бул суроо бул эмненин рекламасы. Кетти минута. Жок, бул жерден машина алып болгондой. Телефон эмеспи? Телефон эмеспи, ана переводчиктик жөндөккө көтөрүп алып. Эмес ба, видеозвонок эмеспи? Видеозвонок кылып андай. Кол менен сүйлөшөм, телефон Кол менен. менен сүйлөшүп турган ба, видеозвонок болушу мүмкүн. Видеозвонок коюп. Телефон Ойлонойм. Же мотивациялык бир мектептин рекламасы эмеспи? Мисалы үчүн өзүңөргө ишенип калсаңар, эриңердер эле башка. Телефон эмес, телефон жөнүндө мисалы. Видеозвонокто чалып атканда сен ушул адам менен мындай жандуу сүйлөшүп аткандай болосуң деген майнес болушу мүмкүн да. Өзүн өзү көрүп атат. Жок, бул колду байкалып кыздын колу. өзүн сыртынан көрүп атат, значит, зеркало. Көзгү да болушу мүмкүн, багы өзүн кадимкидей көрүп атат да, жакшы көрүнөт деген майнес. Жо неменкиле ба, имуга уруу видеозвонок чалып турганчы ошонкуле ба, тушуна тунук болот. Неме болот деген рекламасы ошонкуле. Деде кайсыны болушу мүмкүн ба? Телефондо ошо видеозвонок сүйлөшөт, колуңда турат. Же Телефон, багындай онлайн жардамчы эмес багындай суроо бересиң го. Алиса дегендер бар, Сири деп ошол суроо бергенде. переводчик же болбосо. Айнагүл, өзүңүз жооп бересизби? Өзүм жооп берип көрөйүн. Уюлдук телефондун рекламасы болушу мүмкүн. Видеозвонокто ошо сүйлөшүп атканда адам менен мындай жандуу адам менен сүйлөшүп аткандай болобуз дегендей. Уюлдук телефондун видео чалуу рекламасы деп эсептейсизби? Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул реклама учурда аябай популярдуу болуп жаткан видео чалуу рекламасы. Уюлдук телефондун тиркемесинин рекламасы. Ушундай тиркемелерди азыр аябай түрлөп чыгарышып атат. Ар кандай дизайнда иштеп, эсеп 4-5 команда дагы бир упай алды. Бир аз жандануу башталды командада, бирок эч нерсе дей албайбыз. Азырынча оюнду күзөтөбүз. 10-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жайкы серияларды баштаганбыз. Бүгүн 2-чи тур. Жайкы серияларга чыккан командалардын тизмегин биз кийинки оюнда сиздерге толук беребиз. Катышуулар, рейтингдик көрсөткүчтөр бардыгы эске алынып түзүлдү. Кайрадан Ботокөз Жакып кызы Талас шаарына сиздерге каршы суроо берет. Ал эми мектеп окуучулары үчүн биздин эшик ар дайым ачык. Урматтуу команда. Америкалык сүрөтчү Глен Кин бул каармандын образын жараткан соң ага төмөндөгүдөй мүнөздөмө берет. Анын сакалы, көзү жана башынын формасы жаныбарлардыкындай. Кайсы бир жаныбардыкындай деп атат да, кайсы бир жаныбардыкындай. Кылкыйма тиштери дагы башкача, кашыбысы горилланыкы, ал жерде дагы буттары башкача, дагы. Сиздерге суроо. Сөз кайсыл каарман жөнүндө болуп жатат? Абрахам Линкольн болушу мүмкүн. Мисалы Болуп туруп
өзүн карман жаратат. Абрахам Линкольн $1 Жок. жазып неме тартылган сүрөт. Карман жаратпайт. Буттар өтүштери такыр башкача экен. Өзүн карман окшогонда. Америкага чыккан Азыр белгилүү сүрөттөрдү издеп көрөлүчү. Кандай Америкага сүрөттөр чыккан бар? Жок, аватар эмеспи бул баягы? Аватардын Аватардын сүрөтү барбы? Картинасы мындай сакалы кадимкидей Аватар. кийинген. Кинодон Көздөрү башкача деп атат. көздөрү башкача. Сүрөт эмес, каршы карман деп атат да. Кашы. Жаныбардыкына окшогон бир эмелерди тапкылачы ушундай картина. Мона Лиза эмес, а? Мона Лиза Леонардо да Винчи. буттары дагы башкача. Буттары башкача болгондо. Тиштери башкача. Бигфут. Ал Бигфут па мультфильмдеги неме дагы ушул болушу мүмкүн. адам Тарзан. Мавгли. Тарзан Маугли. Тарзан балдар окшош эле. Жөнөкөй адам окшош. өңү түсүн сүрөттөп атат бул жердечи. Сакалы башкача экен, көзү башкача Сакал жок экен. болушу мүмкүн. Америкадан чыккан бир картина Аватар. Амен аватар сакалы жок да. Деп көрөйлү. Баш. Сакал жок да аватар. сакал бош. Сакалдуу адам, Же сакалдуу ким бар? Сакалдуу адам. жок. Бул карман. Карман. Бигфут. Мен нече эстеп атам ким? Багы буттары ишеткен окшош бир жаныбар бар эле адам. Айнагүл кантип эле ушуну Ариет билбесе, кантип эле Кудайберди билбесе. 3 секундда 1, Өзүм жооп берем. 2, 3. Жооп бериңиз. Кайсыл карман? Шрек. Шрек. Шректе сакал барбы? Жок. Бигфут. Айнагүл, мен жоопту кабыл ала берейинби? Кентавр. Кентавр деген карман бар экен. Кентавр деген бул ат сымал. Ооба. Мен жоопту кабыл алдым. Айнагүл, жоопту кабыл алдым. Болду. Бул Кентавр деген жооп айтылды акыркы болуп. Мына ушул мультфильмдеги каарман болчу сулуу кыз жана красавица жана чудовище деп, а? Ушундайбы? Я, кимге келди? Акыркы мүнөттөрдө келди, бирок айтканга жетишпей калды. Айтканга жетишпей. Акыркы секундтарда келди. Айткан бар эле, Лиза айна. Мына ушул жооп болчу, урматтуу команда. 6-4 эсебинде Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достук мектеп лицейинин 9-классын бүтүрүүчүлөрү катышты жана ушунчалык аракет кылышты, тилекке каршы 6-4 эсебинде жеңилүүгө учурап калышты. Команда үчүн бир кол чаап коелу. Жакшы аракет кылышты. Анткени өтө кооптуу абалдан ушул 4кө чейин ойноп келишти. Кайсыл оюнчу бүгүн өзгөчөлөндү бул командада? Урматтуу алып баруучу, алгач биз дагы ушул чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына жакында эле болуп өткөн бүтүр аземдери акыркы коңгуроо деп коебуз. Бирок акыркы коңгуроо болсун. 9-класс, 11-класста бүтүп атат, бирок жашоосунда эч кандай акыркы мүнөттөр болбосун, жакшы ийгиликтер болсун, жакшы жетишкендиктер болсун. Буйруса жалаң гана мына мамлекетибизге салым кошкон мыкты ийгиликтердин башаты болсун. Ал эми бүгүн команда жакшы оюн курган аракет кылышты, бирок бир аз эми мындай окуулар бүтүп, процесстер аяктап, чындыгында бул түштүк аймагында мыкты китеп окурманы кароосуна аябай жакшы катышкан, байгелүү ордундарды алышкан бул уул кыздарыбыз. Андан сыңары Ош шаарындагы ошол сиз айтып кеткен конкурстардагы 1-чи орунду алган. Бул команда мыкты команда, өзгөчө бул жерде оюн көрсөткөн, эми мыкты болбосо дагы өзгөчө активдүү катышкандыгы үчүн биз Ариет мырзаны да көрсөтсөк болот. Буйруса биз дагы мындай суроолорду тандаган келсе, китеп жөнүндө суроону биз мыкты дейбиз. Чыныгы адам үчүн бул китеп чыныгы дос. Мугалимдер бизди ушинтип үйрөткөн, окуткан. Албетте ата-эне баалуу, албетте мугалимдер, окутуучулар баалуу. Чоң рахмат. Демек, Сагын мырзадан биз оюн тууралуу пикирди уктук, туура баамдады. Бүгүн бардыгы жакшы катышканга аракет кылды, бирок Ариет мырзанын өзгөчө аракеттери команда үчүн мындай бир упайларды алып келгенге себеп болду. Ариет мырза, көп окуңуз дагы, ушундай тапкычтыктан жазбаңыз.
Айнагүлдүн пикирин угалы, андан жыйынтык чыгаралы. Айнагүл. Көптөгөн оюндарга барып көрүп жүргөнүбүздүн деле жыйынтыгы мурдагы оюнга караганда бир аз болсо дагы өсүүнү бар. Анан учурдан пайдаланып, жалпы бүтүп кеткен досторума, ага эжелериме дагы ийгилик каалайм, айраңыңыздар менен. Ошо оюн жакшы болду. Анан мыкты суроого келсек, китеп жөнүндөгү суроону тандадык, бирок бул жактагы агайларыбыз дагы ал суроону тандап, анан биз кичинекей акчалар сыйлаган, ушул таттуу токтосууну карабыз. Куттуктайбыз, чоң рахмат. Ушундай мыкты суроолор күтөбүз. Жана ошол эле актив дизайндын дагы бир ошол акчалар сыйлаган жарым болсо, биз Ариет мырзага белек катары берип коелу. Аз да болсо стимул. Барбошингтери студияга адал таттуу дайыма жаңы гана токочтор, кексилер жана торт. Жана Aura Lux массаж академиясынан командага сертификат, ден соолукту чыңдоо үчүн Ариет мырзага тапшырып коюңуздар. Актив дизайндын кичинекей акчалар сыйлыгы жана чоң рахмат. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен биз жайкы сериялардын экинчи турун аяктадык. Кийинки оюнда Кудайым буйрса, биз бул жерге Сорон Абылкасым уулу жетектеген команданы чакырабыз. Андан кийин дагы жайкы сериал уланып кете бермекчи. Баарыңыздарга чоң рахмат. Билеги күчтүү бирди, билими күчтүү миңди. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум.